Эми бул уу коргоошун деген уу да. Бул аябай жеткен уу. Джунгарский деп аталат экен. Биздин Кыргызстандагысы аконит джунгарский. Эрозияны без прожигания аяктырат экен. Костный туберкулез, вообще легкий туберкулез, бруцеллез дегендер булар жакшы айыгат берденчи. Ушул дары мененчи. Ошол опухолду 2-3 операция болгондон кийин келип калгандар деле айыгып кетип атат. Собственно, айыгып кетишип атат. Двухсторонняя пневмония деле айыгып кетип атат. Что-то вы сказали 5, это вы мне оценку даете деп ушунчун. Нет, у меня сахарный диабет норма 5 деп атпайбы. Былтыр эмнеден келди? Араб өлкөсүнөн келди. Эң биринчи мен өзүм оорудум. Рак оорусу менен. Мен азыр 80 жаштамын. Мен аны бул дарыны ичкенде мен 50ге чыга элек болчумун анда. Аны жок дарылаган жоктун дей берем да, экөөбүз спорт эттик. Жок, сен азыр дарылаган жоксуң, бирок сен киши дарылайсың. Алтынчы атам Солтобай деп атынан бери айтып беришти. Солтобай атам ушу уу коргоошу менен эл дарылаган экен. Мага келгенде бир оору менен келбейт эч ким. Целый букет оору менен келишет. Давлениеси, сахары, анан кийин жанагындай дагы ички аппараттары, холецистит, гастрит, ушундай да эми көбүнчө эле көп оору менен келишет. Анан эми бул дарынын бир касиети ушул экен, баягы илгери биздин ата тег арбактарыбыз ушул дарыны колдончу экен. Врачтар еще азыркыдай болуп көбөй элек кездечи. Боз үйлөп, тоо таштай көчүп конуп жүргөндө жалаң ушул дары менен айыгышкан. Чачыңдын учунан бутуңдун башына чейинки бүт бардык эле ооруну бир эле дары менен айыгып деп атышат да. Ошо болгондо ичип, ызык ичиш керек, жылуу жүрүш керек, тердепчи. Дайыма тердеп, мындай ысыдым деп минтип койсо ошо жер катып калат экен. Ошон үчүн эч убакта ысыдым деп мындай желпилдебей, сквознякка турбай, дайыма жылуу жүрсөң, тердеп эле жылуу жүрсөң эле болду, ошо айыгыш, ушуну жакшы айыгат ушундан. Негизи өпкө туберкулез деп коет. Туберкулез менен деле келишип атат да. Анан болгондо жана открытый болгондо мен албайм. Анткени менде мындай инфекционный болбогондон кийин берде бардык оорулар бар, ошон үчүн. Анан эми силерди айыктырса болот. Андай эмес экен, мен көрдүм, ооба. Андай эмес экен. Анан өпкө оорусу тапшырдым, жок. Костный туберкулез, вообще легкий туберкулез, бруцеллез дегендер булар жакшы айыгат берденчи. Ушул дары мененчи. Өзгөчө эми мен деп мен эч убакта мактанбаймын. Бул дарынын күчү. Жанагы аптекадагы дарылар химикат. Алар азыр мындай эмне болуп калганда, эми кандай десем, мындай күчтүү ооруларга кубаты жетпей калган. Анан бул оору ошол дарылардан 10 эсе жогортурат да күчү. Ошон үчүн биз ооруларга наоборот диета эмес, калорийный оокат ичкенге суранабыз. Чтобы мындай эмнеси алы кетпесин, иммунитетин кармап туруш үчүн наоборот ошо калорийный оокаттар менен күч кубатына келип, жана жакшынакай болуп ат эле оңолуп калышат. Болгондо эмне оокат ичиш керек, эмне оокат ичпеш керек, анын списоктори бар бизде. Ичип баштаганда беребиз аны. Анан ошол технологияны бекем сактасаң эле биз айтканда эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек. Тез эле айыгасыңар. Самый главный ошо режимди кармаш керек да. 17 күндө кан тазарат. Анан кийин бул сиздин эмне многу ооруңар, ички оорулар эмнетилип кеткен да. Лимфоузел деп атпайбы, лимфоузел таркап калган. Анан ошол лимфоузелду кууратыш үчүн кеминде 1 ай убакыт керек. Ошо 1 ай ичсеңиз, анан кийин ошо бронхиальный астмаңыз, көбүнчө эмнеде өпкөдөн болгондо сөз бронху кошо жүрөт да. Ошо эми сиздики аябай өнөкөт оору болуп калган экен. Эми Кудай буйруса, ошо 1 ай ичсеңиз, өзүңүз эле 1 ай эмес, даже 20 күн ичкенде уже сезип жеңилденип каласыз. Где-то 8-9 күндөн кийин кичине обострение берет, 1-2 күнгө. Ал терпимо оорусу. Кичине анча-мынча ооруңуз козголот дары менен кошо. Анан Кудай деңиз, эми биринчи Кудайдан, экинчи бизден ушу жакшы сакайып кетесиз. Мурун ашказан мууртучу эле. Докторго бардым, тияка бардым, базыл бардым. Ошо эжени телевизордун адресин алып алып, мен ушул адрес менен аттайын ушул жака келдим. Больница сальсага көрсөтүп барсаң эле
опрессия кылабы, бела кылабы деп корктум. Анан келдим, Кудайга шүгүр, келгенде ашказан жакшы болуп калды. Оокатта ичпей калгам, ичкен сайын кузу ичем. Азыр оокат да жакшы өтөт, баардыгы жакшы. Мен бул дары менен дарылоодон мурун эң биринчи мен өзүм оорудум. Рак оорусу менен. Анан ал рак оорусу менен ооруп, өзүбүздүн жергиликтүү таластык болгом. Таластын врачтары 2 жылга чейин дарылап турушту. Бирок мен ооруумдан айыккан жокмун. Анан кийин Союз кезде болчу, направление беришти. Бир гана эмне Бишкекте бир эле жерде эмне бар болчу. Эмне деп коет, диагностика. Ошол диагностикадан мен обследовать этишти дагы, мага ушу биринчи ларингит, фарингит, тонзиллит деп ошондой эле болуп кетет экен да. Мен тамагымдан оорудум. Анан кийин ошол текшерилгенден кийин айтышты, сенин тамагыңды дарылай турган бизде дарыны, орусча айтты да эми, такого препарата мы еще не придумали, сага бере турган дарыбыз жок. Жаш балдар деле кайтыш болуп кетип атат авариядан. Кудайдын берген жашына ыраазы бол. Больницага жаткыза албайбыз, бере турган дарыбыз болбогондон кийин. Деди дагы, анан болгондо эмне жасап турасыз деди. Единственный жанагы ромашка, же болбосо дагы календуланын гүлү, ошолор менен эмне жасайсың? Эмне деп койчу эле? Ошо ысык буу менен бууду ингаляция жасап тур деди. Анан ингаляция эчтеке деле жардам берген жок. Ошону менен кыйналып жүрдүм. Алтын ийне алдым, 2-3 кайталап. Ал аткан учурда басылат, бирок кандай токтосо эле, ошо бир күнү бир суткага жетпей эле кайта эле ооруп баштайт. Ошентип такыр ооруум басылбагандан кийин нары кетип, бери кетип жүрүп, анан ошо өзүбүздүн таласта Чолпон Мамбетов деген мыкты врач бар эле да. Ал кишини биз жөнөкөй адамдар көрүнө алчу эмес, жалаң эле чоңдор, ушу колго тийбейт. А киши өзү негизи хирург болчу, хирург болгон менен бүт оорулардын бардыгын көрөт эле да. Анан мен ага кишиге барсам, бычактын кырынан өтүп кетиптирсиң, мен сени ала албайм деп койду. Анан ага болбой эле, үмүтүм үзбөй эле үйдө жатам, ыйлап анан кайта барам. Анан келбе дебедим беле, мен албайм сени деп коет. Кайта эле болбой эле келе берем. Анан кийин бир күнү настроениясы жакшы экен. Кел эми, Көкбет экенсиң, келе берем деп анан кийин көрүп, анан ушу Огорго ошондо назначить этти. Мен сага барып бергенге мүмкүнчүлүгүм жок, сен өзүң кайнатып ичесиң деп мага технологиясын толук берди. Анан мен ошону менен иче бердим. Болгондо расписка жазып бердим. Если в крайнем случае эмне болуп турса, мен догум жок деп. Анан а киши ушу иче бер деди, иче бердим. Бир жумада 2 жолу келип көрүнүп кетесиң, кокусу өлүп калсаң мен билбей калбайын деди. Анан келип көрүнүп кетем. Анан токто деп деле айткан жок, мен токтобой эле иче бериптирмин. Ошентип 3 ай ичиптирмин. Бир күнү келсем, настроениясы жакшынакай болуп турган экен. Өңүң тазарып калыптыр, жакшы эле, кел деп эле анан кайта тамагымды көрдү да анан ой, молодец, сен ооруду жеңдиң деп ошентти. Анан эле канча күн болду ичкенине, канча эс алдың деди. Мен эс алып элекмин, дагы деле ичип атам десем, ой, ошондон бери эле ичип атасыңбы? Ичип атам. Эсептесең 3 ай ичипмин, 90 күн. Азыркылар бир 15 күн ичкенде эле чарчап калышат. Мен кандай өзүм 90 күн ичкенимди да билбейм да. Мен ушунчалык арык болчумун, 90 күн ичкенче мен өзүмө калыбыма келип калдым, мурунку калыбыма келип калдым. Анан ошону менен кийин дагы бир келсем, айтты, эс алып кайталап ичкенде айтты, сен эл дарылап атасың дейт. Анан мен жок, өлүп кетейин, дарылаган жокмун десем, сен эми өлбөчү жагына өтүп алдың. Бирок сен киши дарылап атасың деп ошентти. Анан жок, дарылаган жокмун дей берем да, экөөбүз спорт эттик. Жок, сен азыр дарылаган жоксуң, бирок сен киши дарылайсың. Сен ата тегиңде бар экен, ошондой эмне дарыгерлер болгон экен. Ошо сен дагы ошо дарыгер болуп каласың деп келгиниң, бат-бат келип консультация жазгының,
үйрөнгүнүң деди, үйрөнгүнүң деди. Анан мен келип турдум такай бир жумада 1-2 жолу келем. Кадыр эсе эле жанагы өздөрүнүн эмнелери бар го, ассистенттери. Ошолор катарында отуруп, анан керектүү жерлерин жазып алып ушинтип жүрдүм. Анан өзү деле кийин бир топ кагаздарын чыктады, мага берди. Ушу уу коргошунга байланыштуу. Аны кандайча кылып даярдаш керек, аны кандайча кылып элге жеткизиш керек, анан кандай ооруларга кандай кылып бериш керек, эмне тамак ичиш керек, ошо можно нельзя дегендерин баарын калтырды. Мен ошол кишинин технологиясы менен иштеп атам. Алгачы көп эч ким билбейт да мени. А киши өзү 83 жашында кайтыш болуп кетти. А киши кеткенден кийин ушу рак оорулар келип баштады. Анткени издеп барганда өзүнүн ассистенттери менин адресин берип коюшат экен. Хирургиянын ичинде да онкологдор бар. Багы учетко отурганы келгендердин аяк электерин мен айтты дебегиле деп жиберип коет экен. Анан ошентип эле кичинеден отургандан кийин баягы элдер биринен бири угуп, ошентип эле мындай живой реклама болуп калдым да. Келди. Мага эң биринчи пациентим Чынара деген кыз 24 жашында келди. Өзү фармацевти бүтүп, жаңы жумушка орношуп аткан экен. Анын 2 почкасынан экен. Бир почкасын алып таштайлы деп өзүнүн тайкеси бул жерде республиканский больницанын зам хирургу экен. А киши өзү операция жасаса, экинчи бөйрөгү дагы уже өтүп калган экен. Анан кескенге болбойт деп кайта эле жаап коюшуптур дагы. Анан апасына айткан экен, только уу коргошун менен дарылаш керек, ошону билген киши болсо дарылаткыла деп. Анан бизге эле жакын жашачу. Анан күндө барып кайнатып берип, ушу ыс аягып кетти. Менин биринчи пациентим ошо азыр Чолпон Атада жашап атат. Бир кыз бир эркек төрө алды. Жакшы иштеп жүрөт. Анан дальше ошентип эле кетип калды, ушу биринен бири угушуп эле. Иштегениме 30 жыл болуп калды. 30 жылдын ичинде кандай гана оорулар келген жок. Эми мен өзүм кээде корком. Келген больнойлордончу. Ушу кантип аягып кетет болду экен, ушул аягып кетеби, кандай болот деп корком да алгандан. Анан бирок эми иче бергилечи, ушулдарын мындай экен, тигиндей экен деп, мындай оорулар ичип кеткен деп ушу кээде консультация берип, анан ошого карап эле ичишип аягып кетип атат да. Анан мындай тескери эмне боло элек, Кудайга шүгүр. Жакшы бардыгы. Эмнени айтайын, эми оорулардын эң катуу оору дегенден башында опухоль бар жаш балдарды эле без операция аягып кетип атат. Эгер биринчи келсе мага. Эгер операция жасаса деле ал опухольду кескен менен анын метастаз деп коет. Тамырлары калып калса кайта эле опухоль чоңой берет экен. Ошол опухольду 2-3 операция болгондон кийин келип калгандар деле аягып кетип атат. Ушу Германиядан да келген турбайбы? Анан Германиядан дагы ушу жана Айзадан аркылуу таанышып келип калды. Өзү Карабалталык экен. Бирок Германияга турмушка чыкканына 35 жыл болуптур. Анан ошол жактан дарыланып, 3 жыл дарыланып, аяга албай анан бу жакка келип аягып кетти. Ал аягып кеткенден кийин дагы 1 айдан кийин кайта келип калып атпайбы? Мен эми алыс жактан келет, 6 айдан кийин кел десем, 1 айдан кийин. Көрсө жанагы тампон койгон бизде мас бар, ушул эле уу коргошундан жасалат. Ошону алыш үчүн келиптир да, өзүнүн подругалары жол киресин төлөп берип жибериптир бияка. Ошол мазь, ошол эле уу коргошундун тамыры жанагы өзү кайнатылып, анан тамыры жумшарып калгандан кийин мен ошондо мазь жасап атпаймынбы? Ошол мазь да жакшы экен. Эрозияны без прожигания аяктырат экен. Докторлор күйгүзүп атпайбы? Күйгүзгөндө шрам калат. Анан кийин ал шрам деле бир Карабалталык гинеколог менен таанышып сүйлөшсөм айтты, ал прожигание деле 15-20 жылдан кийин кайта эле ракка айланат депчи. Анда эмнеге силер прожигать этип атасыңар десем, биз прожигать этпесек 8 айдын ичинде эле ракка айланып кетет. Биз алардын өмүрүн 15-20 жылга узартып атабыз. Башка бизде медицинада башка өзгөрүү жок дейт да, эми арга жок дейт. Анан ошону менен колдонуп атабыз, обширно колдонуп атабыз азыр. Ичиребиз.
Оорулардын бардыгы эле чачыңдын учунан бутуңдун башына чейинки бүт ооруларды аяктырат экен. Себеби дегенде биздин ата бабаларыбыз врачтар жок кезде боз үйлөп тоо ташта жүргөндө жалаң ушул уйгур кошу менен дарылашкан. Баягы ач калып менен көк суу деп коет, ошону менен дарылашкан, кайбир ооруларды анан ушул уйгур кошу менен дарылаган. Анан эми бизде легенда Манастын китебинде деле жазылып жүрбөйбү? Канкей апа Манас жууга аттанарда 40 чоросу менен ушул уйгур кошунду берчү экен. Анан ушу кокустан кылыч найса тийсе гангрена болбосун депчи. Джунгарский деп аталат экен. Биздин Кыргызстандагысы аконит джунгарский. Ал эми башка өлкөдөгүлөрдүкү гүлү кооз болуп өсөт. Ошо күчүнү барып гүлгө чыгып кетет экен дагы, тамырында эмнеси күчү аз болуп калат экен. Джунгарскийде биздегилердин гүлү котур болуп ар кайсы жерде өсөт, тамыры күчтүү болот. Анан ушу именно тамырын алабыз дагы ошону жууп тазалап, ушуну кайнатып өзүнүн эмнеси технологиясы менен ушул бардык ооруга жардам берип атат. Биз мурда көзгө куйганды билчү эмеспиз, мурдуга куйганды билчү эмеспиз. Баягы ашказанга керек дейт, анан кийин ички аппараттарды тазалайт деп эле ошол менен эле берип жүргөнбүз. Анан оорулар келгенде бир оору менен келбейт да. Ар бир кишиде бир оору эмес, бир 5-6 оору менен келишет. Анан да коркосуң киши. Алгач ошентип жүрдүм. Азыр баатыр болуп калдым. Баары эле аяк берет деп эле бере берем. Анан акырындык менен эмнете эле эткенде бир больной келди. Мен сахарым бар эле деп, мурун сахарын айткан эмес. Жашырып жүрүштү да, сахарым бар десем албай коет деп. Анан ал экинчи чепендеги шейка матка менен келген. Көрсө сахары да бар экен. Кийин кетип атканда курс лечениясын алып кетип атканда айтып атпайбы? Мен сахарым бар болчу, 28, мен деди кичинемден бери эле бар эле. Ал жанагы укол атып коюп эле, өзүнө өзү атат экен. Ошону менен эле жашап жүргөм. Мен аны менен келмек эмесмин. Мен ошо рак менен келдим. Бирок мен 28 болчу дейт, ошо эмнеси сахарный диабеттин күчү. Ал кийин кетип атканда 13-кө түшүптүр текшерсе. Анан мен айттым, это же прогресс, 28-тен 13-кө түшкөн. Сен дагы деле кайталаганы келесиң, калганы ошондо деле кетип калат да десем, бул дары организмде да 3 айга чейин иштейт экен, эгер сүт оокатын ичпесе. Сүт азыгын ичпесе, сүт азыгы кесип кетет экен. Ошон үчүн дагы 3 айга чейин как рассасывающий катарында организмде иштей берет экен. Анан ал деген 20 күндүн ичинде эле келип эле мени кучактап эле өпкүлөп эле 5 деп эле далга таптап атат. Анан кийин мен ойлодум, мага 5 деген оценка берип атат экен депчи. Анан мейли, мен кайта ичем деди, ичсең иче бер деп куюп берип койдум да, анан оюма келди. Что такое 5 деп коем? Анда сахарный диабетти деле билчү эмесмин. Анан кийин что-то вы сказали 5, это вы мне оценка даете деп ошентсем. Нет, у меня сахарный диабет норма 5 деп атпайбы. Көрдүңүзбү? Ошол 28 менен өмүр бою жашаган экен. 60 жаштагы кемпир. Анан кийин эле ошону уккандан кийин эле ошо дунгандар көп келе баштады. Дунган или кореец как-то, эмнедеги Александровкадагы. Анан Александровкадан бир келин келди, жаш келин. Өзү медик экен. Инфекционный отделде иштейт экен, ошо сарып менен ооругандарга. Анан ал дагы ооруп калат экен. Өзүнө жугусуп алат экен, гепатит С. Анан өздөрүнүндө врачтар өздөрү 3 курс лечения берсе, эч кандай жылыш болбойт. Барса деле анализ ошондой, чыкса деле анализ ошондой. Анан бирөөлөрдөн угуптур мени, келди. Анан мейли иче бер деп коюп 15 күн ичип кетти. Барганда баягы эмнеден 5 минуткадан освобождение болгон экен. Анан барса врач айттыр, сен эрте келдиң, бүгүн бүттүңбү дептир. Бүттүм деди. Анда анализ тапшыр дейт экен. Мен айтканда бир 15 күн жол болсо 2 жумадан кийин тапшыр депчи. Анан десем, мага дар берген апа 2 жумадан кийин тапшыр деп айтты десе, ничего подобного, давай тапшыр деп эле тапшыртып коет экен. Анан тапшырса гепатит С не найден деп чыгып атат да. Анан тиги врач айтыптыр, биз 3 курс лечения берип эч кандай өзгөрүү болбосо, бул апанын
эмнеси дарысы эмне 15 күндө эле сени айыктырып койду, анализ туура эмес чыкты, кайта дагы тапшыргының дейт экен да, повторно. Ана мен өзүм жакшы болуп калдым, действительно мен ичкен оокатымды деле иргебей калдым, азыр мурдагыдай эмесмин, жейимди сезип калдым, мен айыкканымды сезип атам десе, чуй подобно, давай кайта тапшыр дейт экен. Кайта тапшырса дагы эле ошо гепатит С нинайден деп чыгат. Анан көрсө врачтын өзүнүн болезни целый букет экен. Анан өзү келип 1 ай ичип кетти. 1 ай ичти, 5-6 оорусу бар экен, эми аны айтпай эле коеюн ооруларын. Анан ал өзүнүн эмнелерин жиберип баштады. Жана учетто туруп айыкпаган ооруларын жиберди. Александровка, там Белоцкийдегилердин. Анан ошолордон кийин пациенттер анан көбөйүп баштады. Баткенден да бир врач айыл келди. Келин эми уже семейный врач экен. Бөйрөк ооруса берге келсе бир бөйрөгүн алып таштаптыр. Эми ошол бөйрөктү жана чынарам ошондой эле бөйрөктү айыгып кетпеди. Ошол эле бөйрөк айыгып кетти. Эми мындай бөйрөктү албаш керек эле, бул айыгат эле, эмнеге алдырдың десем кийин өкүнүп жүрөт да байкуш. Анан ал дагы кийин баргандан кийин айтты, 3 жылдан бери баш оору болуп эч айыкпаган экен. Анан биз мурдуна куйганда баш оорусу айыгып кетти. Анан ал дагы өзүнүн жана жаш балдардын көбүнчө башында опухолу барларды жиберип атты. Мен жаш балдарга бербейм негизи. А бирок аларды кайта операция жасагандан деле өлүп калышы мүмкүн да. Жаш балдар болсо. Анан берип атабыз, айыгып атат без операция. Коронавирус боюнча дагы келишти. Двухсторонний пневмония деп келип атты. Кээ бирлер даже аппараты менен кошо келип атты. Аппараттарын асынып кийген боюнча келип жүрдү. Собственно айыгып кетишип атат. Двухсторонний пневмония деле айыгып кетип атат. Анткени пневмония болгондо өпкөдө кан майда тромбалар көп болот экен да. Анан жана ошондон ич албай калат, дем ала албай калат. Дем ала албай калганда анан аппаратка кошуп атпайбы. Биякта болсо бул коргошун дары бул ошону эритетпи, ошону жок кылат экен, тромбаны тазалайт экен да. Тромба тазалаганда дем алышы жеңилдеп эле жапжашнакай айыгып кетип атышпайбы. Кайсы учурда сиз буну назначить бербейсизби оорушуну? Эми 4-чү степень деп келгендерди, эми 4-чү степень бул айыкпайт да эми. Ушу айыкпаган, ушул коркунучтуу да 4-чүдөн. Эми кай бир оорулар айыкпаса деле бир азыраак өмүрү узарат экен. Анан оорусун катуу ооруйт да, бул рак оору деген кандай сөз менен айтып жеткизе албайсың анын оорусун. Ошо ичкенде болду кетирип коет экен. Ушундай так мындай айыгып кете албайт 4-чү степень. Эми бул уу коргошун деген уу да, бул аябай жеткен уу. Анан бул уу болгондон кийин кээ бирлер байкабай кичине эле сал эле элебин кайтырып ичсе, андан өлүп калышы мүмкүн. Бул деген врачтар да жардам бере албайт, эч ким жардам бере албайт. Муну өзүнүн технологиясы менен өтө ысык кайнап турган жеринен куюп берип ичиребиз биз, кичинеден пиалага кичинеден куюп пат ичиш керек да. Ошо көбүрөөк куйсаң дагы ичкенче муздап кетет. Негизи коргошун бардык эле ооруга жакшы экен. Бир айыл келди, 3-чү степень рак шейка матка менен. Анан ал айтат да, менин көзүмдө да катаракт, срочный операция деп. Анан кайсынысына барайын десем, көз доктор айтты дейт, элде башта тигини дарылап кел, анан кийин көзүңө операция жасайбыз деп. Анан мен кызым айтты, апа давай көзүнө куябыз деп. Анан тамчылатып куя бердик, 1 ай ичип кеткенче. Анан ырагынан деле айыгып кетти, көзүнөн да катарагы жок экен. Ал докторго барса айтыптыр, катарагың жокко мен эмнени кесмек элем деп. Анан ал үйүнө барбай эле түз эле бизге келди да, үйгө барсам чыга албай калам, атайын айтайын деп келдим. Көздөрүнө деле куя бергиле, катаракты айыктырат экен деп. Анан эми ошо келген элдердин баары эле азыр катарак бар экен да, мындай улгайган адамдардын баарында эле катарак бар экен. Ошо Кулагына, мурдуна да куя турбайсызбы? Кулагы жанагы эми грипповой тетип, осложнение берип укпай калгандар сөзсүз эле айыгат экен. Жанагы кулагынан булак агып атат деп атпайбы дагы кыргызча. Ошолор дагы тазаланып айыгып кетет экен. Анан мурдуна куйганыбыз болсо, гайморитти жакшы айыктырат. Гайморит бир 10 күндө эле айыгып кетишет, ошо мурдуна куйганда. Анан башына дагы жанагы
эмнеде сосудасы ичкерип кеткен, майда сосудалар ичкерип кеткен дагы ушу мурда аркылуу жибергенде ошолор расширение болуп кан толуп кетти, анан баш оорудан айыгат экен да. Азыр эл арасында давление болгондор аябай көп да, жаштардын арасында да көбөйдү. Давление жаш деле, кары деле, бул давление деген ушундай оору экен да. Бул кайта давление кармай берсе, кан коюлуп кетет экен дагы, жүрөккө ритми өзгөрүп калат. Поступление болгондочу. Ошо ритми өзгөргөндө анан жана стенокардия деген оору пайда болот экен жүрөгүнөн. Ошо кан коюлуп кетсе, инсульт, инфаркт ушул эмнеден пайда болот экен да, давлениеден. Давлениенин учурунда дарыланбаса, ошо инсульт, инфарктка жеткизип коет экен. Анан эми бул дарыны ичкенде давлениеден айыгып кетип атат. Давлениеси ылдый болсо деле нормасына келтирет, жогору болсо да нормасына келтирет экен. Ылдыйкылар деле айыгып кетип атат. Ашыкча салмакка жардам берет экен. Эми мындай да, Дүйнө жүзү боюнча маселе болот. мага үйрөткөн Чулпан Мамбетовдун айтуусу боюнча ал киши мындай деп айткан эле. Мурдагы дары ичерде мурдагы эмнеси кандай болсо, арык болуп анан кийин семирип кетсе, кайта ошол уровеньге мурдагы прежний эмнесине келтирет депчи. Анан эми баягы өтө семиздер көбүнчө аялдар жел кабыз деп коет, төрөттөн көбүнчө ушундай болуп калат экен да. Анан кайсы учурда ичсе бул коргошунду, ошол уровеньде калып калат экен. Такыр анча вес жоготот, но таптакыр эле арыктап калбайт. Өтө мен ашыкча мактабайм, бирок дагы 5-6 килограммга түшөт, андан көп болбосо дагы. Анан бирок өспөйт да, эми дагы семирбейт. Жел кабыз боюнча да кененирээк айтып бериңизчи, укуган көргөн билгендериңиз. Жел кабыз боюнча ошол, жел кабыз деген ушул экен да, туура эмес дөрөт учурунда туура эмес эт ашты, жана жылкынын этин жеп койсо, же болбосо майлуу оокаттарды жебеш керек экен. Бир 40 күнгө чейин ушу майлуу оокаттарды жебей өзүн мындай жакшы сактап диета менен жүрсө, жел кабыз болбойт. Шамалда калса дегендей, анан өзүн жакшы кармап, ошо оокаттан дагы эметсе, жел кабыз болбойт экен. А болуп калса, анда ушулдарын, анан доктурлукка барганда көбүнчө жанагы эмне гормональныйды берип атпайбы? Гормональный дары кайта ого тери семиртет да. Ошондон өтө семирип кетип атат кээ бирлери. А гормональный албаса дагы анда өтө толбойт да, эми семирет, бирок анчалык эмес. А бул дарыны ичкенде ошол эле уровеньде турат экен. Кандай жашта ичсең, 10-15 жашка чейин жашарып, кан тазарат, организм бардык оорусунан тазаланса, жашарып турат экенсиз да. Кээ бирлер даже бывает, что профилактика деп деле ичип кетишет, чтобы өздөрү ушу жашап туруш үчүн. Мен азыр 80 жаштамын. Мен аны бул дарыны ичкенде мен 50ге чыга элек болчумун анда. Кудайдын берген жашына разы бол деген кезде 50ге чыга элек. Балдарга ушу керес муразымды айтып, буларды кейтип, ушинтип жүргөнмүн. Анан эми Кудайга шүгүр, мынакей. Балдар да разы, өзүм да разы, бир Кудайга разыбыз. Өмүрдү узартканына. Кызым ооруп, кызым менен келди. Кудайга шүгүр, кызым да өңү жакшы болуп, жакшы жана болуп калды. Бүгүн 5-күн болуп калды. Анан өзүм да кошо эле ичип атам. Мен деле ооруп жүргөн онун бүт эле денем оорчу. Анан эже айтыптыр кызына, бул өзү деле ооруп атат депчи. Анан чын ооруп аткам, анан мен да кошо эле ичип атам. Кандай болуп атат өзгөрүү? Эми өзгөрүүлөр, кызым өңү жакшы болуп калды. Шишип көйүп келген жакшы. 2-нчи стадиядан 3-нчи стадияга өтүп кетти деп, анан 7 жыл дарыладык онкологияда. Анан кайрадан ооруп күчөп атат да. Анан келсе Кудайга шүгүр жакшы. Кызым да өзү аябай жакшы сезип, эле берилип калды. Кээ бирлер кыргызча багы самоучка деп коет да. Кээ бирлер багы мынтип иччи экен, илгери деп эле баягы билип билбей эле тумчулап эле ичип, анан кийин тумчуланып жатып дегендей ошо боюнча турбай калгандар деле болот экен. Ошон үчүн мага врач бергенде айткан, сен дары ичкенде жаныңда бирөө болуш керек. Биринчиден, экинчиден сөзсүз дары ичкенден кийин басышың керек депчи. Нары бери басыш керек, кан чуркаш керек, ал дары
денеге таркаш керек да. Азыркы кээ бирлер келгенде айтат да, аны жатыш керек экен, тердеш керек. Да, тердеш керек, тер менен чыгат. Анткени денедеги туздар чыгат. Мынагу булдарын ичкенден кийин почкадагы песок, таш болсо түшөт экен. Биз компресс жасайбыз. Компрессти обширно колдонобуз. Себеби дегенде компресс абдан бул как жанагы капельница сыяктуу болот экен да. Абдан жакшы жардам берет. Эмчегине мастопатия деп келип атпайбы? Аны докторлор сразу эле эки эмчегин түбүнөн тамырынан кесип эле анан химия берип коюшуп атат. Бизге келгенде экинчи, үчүнчү степендер эмчегин кестирбей эле ошол дары менен компресс жасап анан ичкенде раковый клеткалар, тамырлар куурайт экен. Анан тамыр куурайгандан кийин ал опухоль өспөй калат. Анан кайталап иче берсе акырындык менен куурайт, ушундай жок болот экен. Бир мисал, мага 70 жашта бир апа келди. Анан ал эмчеги экинчи степендеги мастопатия экен. Докторго барса онкологияга кесебиз дептир. Түбүнөн кесебиз, анан химия беребиз деп. Анан менин кошунам болчу, Кара Балтада турчумун. Келгенде айтты, Зейнеп, мени ушундай деп атат, кесебиз деп атат, химия беребиз деп атат. Эми сиз 70 жашта химияны көтөрө албайсыз, биринчиден. Экинчиден кестирип эмне кереги бар? Сиз иче бериңиз келип эле дарыны деп ошонттум. Анан назначить этип койгон операцияга дейт да. Эми назначить эте берет. Бүгүн барбасаңыз бир айдан кийин деле назначить этип коет. Бир жылдан кийин деле назначить этип коет. Элде башта ичип алыңыз, анан барыңыз. Анткени жана тамырлар куурайт, анан кийин алып таштаса кайта опухоль болбойт. Так азыр барсаңыз эми баарын кесип таштап кайта химия алып кыйнатасыз дедим. Десем макул болуп бир ай ичти. Бир ай ичкенде келгенде эмчеги аябай шишип, бордовый цвет болуп турган. Анан кийин ичип биз компресс жасап аттык эмчегине, ушу кичикей болуп калды, мындай эле болуп. Куурап калды да. Анан мен эми бара бериңиз врачыңызга дедим. Анан эмне деп айтам врачка, эмне дары ичтиң десем эмне деп айтам дейт. Айта бериңиз, коркпоңуз, уйгургошун ичтимде. Бул деген илгери биздин ата бабаларыбыз обширно колдонгон муну. Айта бериңиз дедим. Анан барса, текшерсе, томографияга кайта түшүш керек. Анткени убакыт өтүп кетти да. Деп кайта томографияга салса, эмчегинде эмне жок, какой-то мындай шарик, кара точка шарик болуп куурап калыптыр да, раковый опухоль. Анан ал жанагы бир-эки томографияда иштеген аял мындай ситуацияны биринчи көрүп атыш экен. Ал сразу эле бирөөгө чалат. Чалса, ошо мне кажется, ошо медицинский эмне болуш керек, жанагы профессор эле кандидат наук дегендей. Ошо бир киши келип, анан кийин көрүп, салыштырып, сопоставить этип, бул деген медицинада ушундай опухоль менен ушул короткий срокто мындай болушу мүмкүн эмес дешет экен. Анан сурашат экен, эмне иштиңиз деп. Анан уйгургошун иштим дептир. Мен айта бер дегем да. Десе анан кийин неме дейт экен, дагы бирөөлөрдү чакырат, звонить этип. Чакырса, эки эркек, бир аял болуп, чоң сумка менен келсе, компьютерларды жерге алып коюп эле ошол столго апа көрөлү да деп эле жаткызып эле, анан багы түбүнөн кесебиз деген эмчекти жөн эле тилип, жанагы кара точканы алып таштайбыз дешиптир да. Ошону текшериш керек экен да. Ал кандай болуп калды, эмне болду, канчалык деңгээлде метастаз калды. Короче, текшериш керек болгон. Ошону алабыз деп эле, ошол жерде эле жаткызып эле, кесип алып эле, анан кийин кайта перевязка жасап эле үйүнө кетирип коет. Анан келди мага. Анан келгенден кийин мен айттым, бычак тийбесе болот эле, бычак тийгенден кийин кайта да ичишиңиз керек депчи. Бир 15 күн ичип алыңыз дедим. Анан 2-3 күндөн кийин эле жөтөлүп баштады. Аябай каты жөтөлөт күнү-түнү. Эже, сиз бир ай ичкенде жөтөлгөн жоксуз. Жөтөлүп келгендер кайта аягып кетет жөтөлүнөн. Сиз эмне кайта жөтөлүп атасыз? Барып сураңызчы врачыңыздан, эмне кылыптыр дедим. Десем, врачына барса, апа иче бериңиз ошол дарыңызды. Өпкөгө метастаз кетип калган, ошого жөтөлүп атасыз. Иче бериңиз деп коюптур. Анан кайта келип дагы бир ай ичти, жөтөлүнөн басылды. Ушуга чейин химия алган жок, луч алган жок. 8 жылдан бери онкология менен ооруйм. 2013 жылы рак шейки матки деп диагноз коюп, операция кылышты.
Анан кийин метастаздар башталды. Ошондон бери метастаз менен күрөшүп келатам. 16 жолу химиотерапия алдым. Ошо 8 жылдан бери химиотерапия алып келатам. Лучевой терапия алдым. Азыр ушу апага келдим. Эйнеп апага. Анан эми мен дагы бир айтайын дегеним, былтыр эмнеден келди? Араб өлкөсүнөн келди. Бир эмне францужанка эмнеге жасат экен, бүт дүйнөлүк жана интернетке жасат экен. Мен эмчегим 3 степень рак мастопатия. Ушуну кестиргим келбей атат, химия алгым келбейт. Народный лечение менен иштегендер болсо мага соопчулук айтып койгула деп жасат экен да, арабча. Анан жазса бизде Чубак ажы деген молдокебиз бар экен. Былтыр да эми ал киши ошо эсте тирүү кезинде. Көрсө ал Чубак ажынын дагы кайненеси дагы бир жакшы жакын адамы, мен анда үйдөн көрчүмүн, үйдөн ичип айыгып кеткен экен. Анан ал киши көп тилди билген киши экен, жазып коюптур Кыргызстанга кел деп. Анан жазып койсо ал келет экен да, таможняга келгенде мен келдим деп ал кишиге звонить этсе, баягы апасынбы бирдемеси келген экен, ошону алып келип жүргөн таксистти жиберет экен. Таксист барып, аны алып, анан обычно мага келгендер звонить этишет, каерден тапса болот, кайсы убакта барса болот деп. Анан эчтеке айтпай эле келип калды. Тетиги Оман деген шаардан келет экен да, эмнеден, Араб өлкөсүндө. Анан мен ушунча алыстан келсеңер, анан звонить этпей эле келип калдың, кайдан таптыңар мени деп таң калып атпаймынбы? Анан таң калып атсам неме дейт? Эже, мен сизге кыштай мен больной ташыдым го дейт водитель. А мен айттым, эми коронун сыртында турса мен ким келип ким кетип атканын көрбөйм да. Анан бир эмнени кошуп берип коюптур, 3 курстун студенти англис тилинен. Анан биз эми англис тили менен байланыштык да. Мен кызга жооп берсем, ал тиги кишиге которот, ал мага которот, ушинтип. Эми ошо 3 степень рак мастопатия менен ушул жерден аягып кетти. Болгондо 3 курс лечение алды. Биринчи 45 күн ичти. 45 күнү биз күнүнө 2 маал жасап аттык, компрессти. Анан медицинада ошо эмчегинен ошо мастопатияга ысык жолотпош керек деп айтат да. А биз ошо именно ысык компресс менен аяктырып атабыз. Жумшарат экен да, капкатуу таштай болуп келет. Компресс жасаганда кадыресет кол курунуп, жумшак болуп калат. Менин жет атам жети тең эле молдо болгон экен. Бирок 6-чы атам мага ошо кыргызчылык боюнча айтканда, 6-чы атам Солтобай деп атынан бери айтып беришти. Солтобай атам ошо уйгур кошу менен элди арылаган экен. Анан ошо жана мен эң биринчи жолу жанагы врачтан уктум. Ай Желмогуз, сен тетигиреки элди арылап атасың дейт. Анан мен жок, мен элди арылаган жокмун десем айтып атпайбы? Жок, сен дарылайсың. Себеби дегенде сенин ата тегиңде бар экен, кан кууп келатат, ошон үчүн сен дарыгер болосуң деп. Мен өзү негизи бухгалтер болуп эле иштегем. Анан кийин дарыгер болуп калсам, даже өзүбүздүн айылдыктар, тууган туушкандар элди башта ишине албай жүрүштү. Жөнөкөй эле жүрүп эле бул ушундай дарыгер болуп калабы депчи. Анан кийин алыстан келип, элдер аягып кетип атат. Анан багы союз кезде, развал союзда дагы дары жок болуп, аптекада тамак аш жок болгон кыйынчылык учурда ушуну менен көп пайдаланып калдык да. Биз мен тууган уруктарым баарын ушуну менен дарыладым. Анан убедить этип калышты азыр ошо бардыгы. Эми бирде апамда больнойлор кандай десем наплыв болуп келет да. Бирде көбөйүп, бирде азайып, мындай орозо учурунда орозо кармандар көп болуп ошондо азайып калат. Кайта орозо бүткөндөн кийин кайта киши көбөйүп баштайт. Жер айдоо башталганда кайта азаят. Жердин жыйынын чогулткандан кийин кайта көбөйүп калышат да. Кээде апам жетишпей калат, ошондо бардыгыбыз жабылып жардам беребиз да апамачы. Ошонткенден кийин бардыгыбыз жардам берип аткандан кийин кызыгабыз да, эмди канчалык эме өнүктүрүп мындай өздөштүрсө болот экен. Мен Таласта досум бар, Нуржанов Бакыт деген. Ал өзү медакадемияны бүткөн, апасы болсо медучилищеде мугалим болуп иштейт, апасын мындай по наследству мындай профессиональный эмени алган да өзүнүн жумушун. Анан кийин
ошо менен сүйлөшүп ушундай апам дарылап жүрөт, ал билет да. Анан кийин ушул апам анда апам жаңы баштап аткан болчу негизи. Анан кийин ушинтип дарылап атат десем, ошол бүт ине жибине чейин отуруп түшүндүрүп берип атпайбы мага. Бул уу коргошундун научный названиясы аконит, аконит джунгарский. Анан кийин основной эмеси баягы медицинский действие берген эмеси аконитин экен да. Ошол аконитин жанагы кандын ичиндеги клеткалар болот, лейкоцит, эритроцит, ошолордун беттерине шлак толуп калат. Шлак толуп калганда кандай десем, биз баягы тамак ичебизби, тамак ичкенде ошол тамак аркылуу белок, протеин, витаминдердин баардыгы, холестерин, аминокислоты бүт баары ошо ашказандан канга барып тиет дагы. Анан кийин дем алып атканда мисалы эмне менен дем алабыз, аба менен дем алабыз, тамеки чегебиз, никотин кошо барат өпкө аркылуу, ал да ошо канга барат да. Ошонун баардыгы баягы эритроциттин бетиндеги шлак болуп калат да. Анан кийин ошол шлактын баардыгын кайта аконитин, баягы биз уу коргошунду ичкенде аконитин барып ашказандан канга тийип, кандын ичиндеги жанагы шлактардын баардыгын өзүнө связывать этип эле, анан кийин биз баягы тердегенде тери менен сыртка сүрүп чыгарат. Ошондо кан тазаланса, адамдын иммунитети күчтүүрөөк болуп, любой оору менен күрөшүп баштайт да. Анан кийин могу ракты мен кызыкканда жанагы мындай болот да. Раковый клеткалар бул мутационный клеткалар деп коет. Анан кийин здоровый клеткалардын мындай тамак принимать эткен, анан кийин кайта отходдорду чыгарган эки жыртыгы болот да. А мутационный клетканын бир эле жыртыгы бар. Ал только тамакты принимать этет, но отходдорду эч жака чыгарбайт. Ошо менен ал мутационный клетка баягы ичине тамак жеген сайын чоңое берет, анан кийин жанына дагы ошондой мутационный клеткаларды создавать этип, ошо менен шишикке айланып кетет да, ошолчу мутационный клеткалар көбөйүп. Анан кийин Россияда бир профессор бар экен, ал кантип иштейт. Ал деген морепродукты менен, морской водоросльдер менен адамды насыщать этет экен да. Анан кийин водоросльдарды жегенден кийин жана клетканын ичи полный жанагы водоросльдин эмелери чогулуп калат да клеткаларгачы. Анан кийин ызытканда жанагы процесс фотосинтеза деп коет. Ошол фотосинтез болгондо они выделяют кислород, кислород выделять эткенден кийин за счет выделения кислорода ызып, анан кийин жанагы именно мутационный клеткалар күйүп жок болот дагы, а здоровый клеткалар аман-эсен калып калат да. Бул абдан сложный процедура. Биздики деле примерно ошондой болуп калат, жанагы мастопатия дегенде апам аконит берет, анан кийин здоровый клеткалар ошону перерабатывать этип салат да. А мутационный клеткалар алар ошол аконит менен насыщать этилип калат. Аконит бул деген уу. Анан кийин ошону чтоб возбудить, баягы ызык компрессти бергенде ошол яд аконит, ошол именно мутационный жанагы нездоровый клеткаларды именно ошолорду поражать этип өлтүрөт дагы, здоровый клеткалар аман калып калат дагы, жандай мутированный клеткалар өлүп баштайт. Ошон үчүн эмне үчүн жанагы химиотерапияны алгычакты ушул уу коргошунду ичсе, жанагы метастазданын баардыгы куурап жок болуп, анан кийин шишиктин өзүн эле алып коет да хирургический методдон. Ошол жеңилирээк да. А химиотерапия алганда ал химиотерапия ал эмени карабайт, тиги здоровый клетка, нездоровый клетка, сразу жана мягкий тканьдардын баардыгын поражать этип, адамдын чачы жытып, иммунитети түшүп кетет да. Ошон үчүн бул биздики кичине более щадящий метод болуп калат да. Ошон үчүн буну мындай медицина менен действительно айкалыштырыш керек да. Ушундай жагын ойлоп атам. Анан кийин апама көп кишилер келишет, түрлүү кишилер келишет. Кээ бир кишилерди көргөндө прям мен бияктан состарымды көрүп алып корком да. Муну кантип болот? Эртеңки күнү бирдемке болуп жаман болуп эметип калбайбы депчи. Ар кандай элдер бар да, кээ бирлер түшүнбөйт. Бул мындай да,
азыркы фармацевтикадагы дарылардын көбү мындай жөн эле дары эмес, а жерде обязательно могу анальгин, кетонал ушундайлар кошулат да составыначы, то есть обезболивающий эмелерчи. Ал помимо того, что ооруну дарылап аткандан тышкары обезболивать этет да. Анан кийин адамды биринчи очередь жана обезболивающий действие бергенде ал аяктым деп келет. На самом деле ал оору аяккан жок. Ал просто мындай летаргический сонго кирип кетти да, баягы уктап калды, токтоп калды. А обезболивающий өзүнүн действиясын берип атат, адам баягы ооруну сезбей калгандан кийин аяктым деп эле болду, ошо менен токтотуп коет да лечениясынчы. А бул коргошунда жандай обезболивающий эмеси жок. Бул бир эле аконитин болду. Бул биринчи очередь эмени иммунитетти көтөрүш керек да, адамдын организмин тазалап туруп эле. Анан кийин буну ичип атканда сразу эле баягы бүт оорулардын баардыгын козгойт. А козгогондо эле көп эле больнойлор ой мага жакпай калды, бул мен огош бетер ооруп баштадым деп эле токтотом деп чыгат. Анан кийин ошон үчүн келгенде эле ушул эле түшүндүрүп баштайбыз. Бүт оорулардын баардыгын козгойт. Анан кийин тамакты күчтүүрөөк ичиш керексиң, иммунитетиң күчтүү болуш керек. Ошо козгогондо сен ошону көтөрүп кеткидей болупчу. Если көтөрө албасаң, лучше ичпей эле койгон жакшы деп. Өткөндө бир эже келип жүрдү, көлдүк эже. Ой бияка кирип келгенде эле действительно мен кебетесин көрүп эле ушул айткам да, могу көтөрө албайт апа, могу бир 4-5 күндөн кийин көтөрүп чыгат буну. Анан кийин бул эметип калат депчи, көтөрө албай, анан кийин жаман көрүнүп калабыз, лучше албай эле коебуз десем. Жок, кой алыш керек буну, бул сооп болот деп. Биз негизи 3 пияладан ичиртебиз да күнүгөчү. Ал 1 пияладан ичип жүрдү, анан кийин эптеп-септеп 2 пиялага ичти. Башында жетелеп киргизип атышкан. Кийин карасам өзү басып келип баштады. Анан кийин ичип атканда тим эле катуу отдышка болуп эле ушинтип эметип атканда, анан кийин жашынакай болуп басып калды ошол. Мен просто действительно карап сүйүндүм да, что мындай действие берет экен да, просто ошол жанагы обезболивающий жок болгондон кийин чыдаш керек да. Ооруну козгогон моментте чыдап, ал көп болсо бир 3-4 күн козгойт да оорунун баардыгын. Баягы кичинекей кезиңде бир жериңди уруп алсаң дагы ошол унутуп койдуң да, ал катуу урунуп калган, удар болгон эгер. А бирок да ал ушул азыр ичип баштаганда ошол кичинекейиндеги оорулардын баардыгы козголуп сыртка чыгат. Ошону чыдап ичиш керек. Баягы ичем деген кишилер билиш керек да, ошонун баардыгына чыдаш керек. Ушундай в основном ушул бүт мындай медицина менен айкаштырса көп нерсеси бар. Просто медицинада буну эмне үчүн колдонбойт, себеп дегенде бул дарыны индивидуально ар бир адамга караш керек да. Буну мына азыр даяр болду, буну муздатпай туруп, шыр азыр бериш керек. Бир муздагандан кийин бул уже дары эмес, бул уу болуп калат. А медицинада ар бир адамга персонально сен саат мынчада келесиң, мен сага кайнатып берем, а кийин ичип аласың деген андай возможность жок. Буну как дары катары аптекага сактап койгонго шарт жок андай. Только индивидуально ар бир адамга кайнатып бериш керек. Ар бир адам ошо индивидуально ичип кетиш керек да. Андан кийин ар бир оорунун өзүнүн мындай буну ичип атканда өзүнүн диетасы бар. Ошол диетаны соблюдать этиш керек. Мисалы бирөө панкреатит менен ооруса, ал күчтүү тамакты иче албайт, ашказанын көтөрө албайт. А бул дарыны ичип атканда күчтүү тамакты ичиш керек да, именно, чтоб иммунитети күчтүү болуш керек. А ошондо апама келишет, апам ошо ар бир ооруну карап, ошону түшүндүрүп берет да, сен мына многуну ичесиң, многу тамакты жейсиң депчи. Основной эмелери баардыгы окшош эле, баягы муздак ичип бериш керек, ачыган, кычыган, алкогольный ушундайларды ичип бериш керек. В основном баардыгы эле окшош. Но жандай оорулар бар, кээ бир ооруларга наоборот күчтүү шорпо, 5 бармак ушундай жеш керек. А кээ бирлер болсо наоборот 5 бармакты көтөрө албайт, ошон үчүн аларга жандай овсянка, перловка, гречка ушундайларды жеш керек да. Ошон үчүн буну баягы самоучкалар дарылаганга просто опасно да. Мындай бөдөнө сойсо да казапчы сойсун дегендей да. Билген киши именно дарыны кандай кылып берип, анан кийин ошо
ичип аткан мезгилде ар бир ооруга кандай кылып тамак ичиш керек, ошонун баардыгын диетасын подбирать этип айтып түшүндүрүп бериш керек да. Ошо дарыланткан киши ошону обязательно соблюдать этиш керек. Көбү эле айтып берет да, муну ичесиң депчи. Нормально жүрүп анан кийин текнекте бир тойго барып калат, анан кийин аяктан случайно бир кондиционердин астында эле отуруп калсаң эле, муздак шамал уруп койсо эле уже кыйналып баштайт адам. Муунуп баштайт, дем ала албайчы. Бунун баардыгын баягы дарыланып аткан мезгилде бүт обязательно соблюдать этиш керек да, бүт баарынчы. Эми мен өзүм мурда балдар менен чыгып терчүбүз. Кичине тергенде мурда жетчү. Анан азыр эл көбөйүп калганда биз өзүбүз жетиштүү каза албай калдык. Анан эми көпчүлүк учурда сатып алып атабыз. Азыр элдин баары эле пайдаланып калыптыр. Кымбаттап кетти, баасы кымбат, сатып алабыз. Анткени мага бир орус келди. Ал өзү Ысык көлдө туулуп өсүптүр. Анан кийин Москвага кетип калдым. Эми гражданствосын алып, анан мен дейт бизнесменмин дейт. Сизди ушу кимден укканын билбейм. Дарыгер экенсиз, уйгур кошун менен аканет деп айтты. Мени менен иштешиңиз, Россияга кетебиз деди. Анан мен айттым анда, мен 70-тен ашсам, карыганда Россиялап жүрүп, орустарды дарылаймбы? Мен өзүм элимде, кыргыз эли муктаж болуп атса, эмнеге мен аяка барышым керек деп, анан мен барбай койдум. Барган жокмун. Бизнес болсоң бизнес болор деп. Алар эмнени көп алып кетип атат да, уйгур кошунду көп алып кетип атат. Ошон үчүн баасы кымбаттап кетти. Анан эми казып алып кетип атканда да тамырдын өзүн казып алып кетип атпайбы? Илгери деле мындай экен, Союз кезде деле бизде кең колдоп коебуз. Манас атанын жайлаган жеринде уйгур кошун көп экен, атайын кошун Чат деген жер бар экен. Араб өлкөсүнөн вертолет менен келип алып кетчү экен. Анан кийин билип калгандан кийин уруксат бербей коюштур. Эми ал ушунчалык элге керектүү болсо, эмнеге алар тамырын касып алып кетсе бизде жок калат деп уруксат бербей койгон. Анан бул тамыр гүлдөгөндө өзү гүлдөрү түшүп кайта эле көбөйө берет экен да. Канча казылып атат, канча деген элдер казып алып. Анан эми мындай да мен бир айтып коеюн дегеним. Кээ бирөөлөр ушу оңой жеңил желпи эле уйгур кошундан уютма деп коет экен. Кыргызча айтканда, орусча айтканда настой деп коет экен. Настой уютманы жасап, ушу бөтөлкөгө куюп элге тарткатып жүрүшөт. Эми бул мага үйрөткөн врач деле бар экен технологиясычы. Канча сууга, канча спиртке, канча эмне салыш керек, кандай алып жасаш керек, бүт баары менде бар. Бирок мени жасабайсың деп айткан да. Эгер чын пейилиңде элди аяктырам десең, настой жасабагына. Анткени анда арак, спиртовый бар, ал кайта печеньди талкалайт, мягкий ткандарды талкалайт. Ошон үчүн аны жасабагын деп менден даже эмне алган, ант алган. Жасабаймын деп. Мен чын эле ошону ант бергенден кийин мен аны жасабай жүрөм. Аны жасай турган технологиясы бардыгы бар менде. Мен ушунчалык эмне болуп атат да, эми келген оорулар, кандай кыйын оорулар келет, таякчан келгендер таягын таштап кетип атат. Көп эле оорулар ушунчалык кыйналып келип анан кийин аягып кетип атат да. Ушул уйгур кошунду атайын бир ушундай бир эмне кылып элге жардам кылса деле болчудай экен. Кимге барып, кимден айтып, кимден жардам сурарымды мен билбей жүрөм, чынында элечи. Бизнесмендерден деле ушундай эл үчүн деп мага бир ушу бир дарылай турган бир помещение болсо деп ойлойм да. Анан эми мен өзүм кичинеден оплатасы деле чакан эле алам. Анткени келген адамдар өздөрү оорулуу болсо, анан алар чоң акчаны каяктан табышат. Мына чоң акчаны менен операция жасайбыз деп эмнеге барыш керек, Турцияга барыш керек, анан башка чет өлкөлөргө барыш керек деп акча сурашып, эмнетип жүрүшпөйбү, телевидениеде чыгышып атат. Эми ошол Альвия кокосту бүт печеньди алып таштап кайта башка салыш керек экен. Донор керек экен. Ал аябай чоң акчаны талап кылат экен. Мага ушу 7-8 киши келди, Альвия кокос менен бүт эле айыгып кетип атат. Мына жакында эле Алиман деген аял келди. Анын печенден курттар ашып, денесине да таркап кеткен экен. Ошондон аягып атат да. Азыр 3 курс лечение алды, соп-сонун жүрүп атат. Оокатты деле ийгебей ичип калды.
өзү деле ушундай ыраазычылыгын билдирип мен жакшы жүрүп атам деп. Эми ушу Турцияга барбай эле ушул жерден эле ушулдар менен эле айыгып кетишсе болот да. 12 жашар кыз келди, Мерим деген ат башылык. Ал келгенде дагы ушундай операция жасаптыр, жана Алмаз деген врач жасаган экен. 1 жыл өздөрүндө карашыптыр операция жасап. Бирок айыккан жок да ал. Анан Турцияга деген экен, Турцияга баралы десе, өздөрүнөн байланыштырат экен врачтар менен. $100,000 алып келесиң операцияга только делайын деп. $100,000 менен барсам силер гарантия бересиңер деп атасы сураса айтыптыр. Биз гарантия бербейбиз, может операция учурунда өлүп калышы мүмкүн деп. Ана мага кимден укканын билбейм, угуп келди. Мен жаш кызга бербейм, мен киде 20-дан ашкандарга эле берилет деп ушинтип айткан эле мага үйрөткөн врач. Анан жаш балдарга бере албайм десем, ыйлабады. Мен кызым өлүм алдында турат, же ошону берип сен сактап алып калышың керек, же өлүп калышы керекпи? Турцияга барып мен сөөгүн кантип алып келем деп ыйлады атасы. Анан эми мен арга жок, действительно балага жардам берип көрөйүн деп бердим. Ичкенден кийин жакшы айыгып кетти. Азыр 3-чү курста университетте окуп атат. Соп-сонун красавица кыз болду. Анан ошондойлорду көргөндө мен өзүмдө жүрөгүм сүйүнөт да, ушу кандайдыр бир жардам бердим, ушу бирөөдүн жашоосуна аралжы болдум деп. Мен деп айта албайм мен эмес эми ата теги арбактар жардам берип атат го бир Кудайдан да. Анан эми бул дары деле ушу касиети дарыдан. Бирок эми ортомчумун да мен болгон аралжы. Мен апама жолукканда, апам жөнүндө билгенде, декабрдын башы болчу. Декабрдын 9-унда келдик сиңдим экөөбүз. Бир Зина эже дегенден угуп, апанын телефонун алып, номерин звонить этип, адрес менен таап келдик. Ошондо киши биякта аябай көп экен. Анан очередте туруп, апага кирдик. Апага келип, регистрация болдук. Апа сурады, полностью сурады. Эмне болуп ооруйт, кайсы жери ооруйт, баягы хронический заболеваниялар баардыгын регистрация жасады. Мурун эмнең ооруган, эмнеден айыккансың, операция болдуң беле, бүт баардыгын сурады. Зрениең кандай, кулагың угушу кандай, обонянияң кандай, иши бүт баардыгын сурап регистрация кылат экен. Анан регистрация кылгандан кийин мен сиңдимди эле алып келген болчумун. Анан регистрация кылып, сиңдимди анан экинчи кабинетке, женскийге жөнөттү. Анан өзүм регистрация болдум. Женскийге барып көрүнө баштадык. Ошондо бир курс лечениянын 15 күн ичесиңер деди, женскийге көрүнөсүңөр деди. Анан сиңдим дисплазия шейки матки деген диагноз менен келген. Дисплазия шейки матки дегенде врачтар срочная ампутация женских половых органов деп айтыптыр да. Анан коркуп эле барбай жүргөн. Может быть, неправильно сказали диагноз деп башка врачка барат. Экинчисине барат, үчүнчүсүнө барып эле ушинтип жүрдү. Анан бир орус кемпирге да барып жүрдү. Анан Зейнеп апанын телефонун билип, Зейнеп апа жөнүндө уккандан кийин бияка келип калдык. Анан ошол жерден дарыланып, сиңдим 22 күн дарыланды, 22 күндө аябай жакшы таза айыгып чыкты. Кайра барып врачка көрүнсө, биринчи баягы мурунку диагноздорун көрсөтпөй эле көрүнсө, у вас шейка матки в хорошем состоянии. В отличном состоянии дептир даже. В отличном состоянии деп ана подчеркнула. Анан тиги мурунку диагнозун көрсөтүп турду. Анан а где вы лечились дептир. Ушундай Зейнеп ападан лечение алдым, ушундай оорго ушундан деп айтып бериптирсиң деп. Айтып берсе, отличное лечение вы получили за такой короткий срок. Эч жерде мындай айтмак эмес деп айттыр. Сиңдим аябай таң калды. Чын эле 1 айдын ичинде, 1 ай эмес да, 20 күндүн ичинде ушундай жакшы дарыланып чыкканга. Экинчи врачка да барып текшериптир. Экинчи врач да ушундай жакшы результатты айтыптыр. Ошондон аябай сүйүнүп келип, Зейнеп апага бети башынан өпкүлөп, аябай сүйүнчүлөп келдик, ушундай жакшы айып калыптыр деп. Анан өзүм да азыр 45 күн иштеп, 45 күн ичип, аябай жакшы дарыландым, жакшы результаттар аябай жакшы. Мен да докторго барып көрүндүм. Эми бир ай перерыв кылып, анан дагы келип азыр 15 күн ичейин деп
келип ичип жүрөм. Азыркы дарылардын химикат да эми алар, химия көп аякта. А бул дарыны ичип, ал дарыны ичкенде химикат реакция жүрүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал аптеканын дарысы бул дарыны ичкенде болбойт экен. Эми алар деле азыр күчү кетип калды. Дарылардын күчү кетип калды. Аякпай атпайбы? Канча оорулар жүрүшөт, барат убактылуу кичине глушт этип коюп эле, кайта эле күчөп атпайбы? Аяктырбай атат. Ошо жүрүп эле аябай хронический ооруга айланып калып атат. Мисалы үчүн ашказан деле аяктыра алышпайт. Мен жаман дебейм, врачтар деле көп ооруларга себепчи болуп, көп оорулар аягып эле жатат. Бирок ушу ашказан оорусуна абдан жакшы экен да. Себеби дегенде уу коргошунду ичкенде тез аягып атат. А врачтардын дарысы убактылуу басып коет экен дагы, ал кайта эле кармап, кайта эле күчөй берип, 3-4 степенге жетип калып атпайбы? Мен мисалы Минздравдан болобу, өкмөттөн болобу, мен дагы ушу апага суранат элем, жакшы условиялар түзүп, жакшы кабинеттерди ачып берип койсо. Зейнеп апанын кызы Бакыт. Ана гинеколог, уролог. Бир дагы мен ушу жашка чыктым, 60-ка жакындап калдым. Мен бир дагы гинекологияда мындай отношенияны көргөн эмесмин. Мынчалык карап, мынчалык лечение кылганды көргөн эмесмин. Биринчи иретте эми уу коргош менен спринцовка кылат. Мындай эч ким кылбайт. Тампон жасайт уу коргошу менен. Клизма жасайт. Это вот бүт жагынан ичип атабыз, кулак мурдубузга куйдуруп атабыз, көзүбүзгө куйдуруп атабыз. Это прям полноценное лечение алып атабыз да. За какие-то действительно 15-30 дней биз ушунчалык сонун леченияны алып кетип атабыз. Мизерный акчага, аз акчага эле. Ошон үчүн мен ойлойм да, апаны поддержка кылыш керек. Апаны поддержка кылып, действительно апа жанакы өзү айткандай, медицина менен кошулуп, апанын эмесин, опыттарын, лечениясын кошуп, ачыкка чыгарып, прям больницаларда, поликлиникаларда лечение кылса, аябай жакшы боло турган да. Бул уу коргошундун эмеси кыргызча айтканда суук деп коет да, кепер суук. Муну ичкенде иммунитети түшүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн калорийный оокат ичиш керек. Мынагу солдаттар деле калорийный оокат деп гречка, перловка, ушундай оокаттарды көп берип атпайбы? Алар кечке чейин чуркап ойношот, ошого күч кубат берип атат ошол оокат. Аларга эми солдаттарга эт аз жетпейт. Больницада жаткандарга деле ошол оокатты берип атат. Это же лечебный. Анткени мындайынча деле кыргыздар өздөрү деле билишет, сулуу арпа, сулуунун кайнатып суусун ичсе деле печенди тазалайт деп атпайбы? Эми ошол геркулесовый каша, булар арпадан жасалат, сулуудан жасалат дегендей, ошол тамактарды жеш керек экен. Буларда белок көп деп коебу ошо. Ошол тамактар дагы как лечебный жардам берет да ошо. Көбүнчө тамактагы жакшы эмне да, эми туура эмес ичип алса, ал туура эмес таасир берет. Мисалы үчүн уу коргошун ичип атканда алма жесе, кадыресе, жүрөгү түкүлдөп согуп, анан кийин дем кысылып, дем алышы да кыйналат экен да. Аны кээ бирлер билбей эле атпайбы? Эмне кааласаң жей бер, иче бер деп коюшат. Сүт азыктарын деле иче бер деп коюп атпайбы? Сүт катыктап ичип атат, дарыны ичип алып. А сүт кесип кетет да. Дарыны кесип кетет. Жокко чыгарып коет да.